Assalamu алейкум кадырлуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автардык аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Ньюту телекомпаниясынын эшигин кагып, оор тагдырга кабылдык, үнүбүздү карапайым калкка жеткирип берүүңүздөрдү суранабыз деп жардам сурап 13 жаштагы Токтогазиева Аделинанын атасы Уланбек редакциябызга келиптир. Биздин чыгармачыл топ Уланбектин кайрылуусу боюнча Бишкек шаарынын Аламүдүн базарынын чыгыш жак тарабындагы Садовой көчөсүнүн номер 69-үйүндө убактылуу ижарага алып жашап жаткан Токтогазиевтердин үй бүлөсүнүн абалы менен жакындан таанышып, мына ушундай көрүнүшкө күбө болдук. Мен Токтогазиева Аделина. Мен 13 жаштамын. Мен былтыр 7 класста окуп жатканда ооруп калдым. Анан ошол 7 класстын ортосунан азыр 8 класста сабакка бара элекмин. Ошо мектебимди абдан сагындым. Аябай баргым келип жатат. Анан ошол ооруп калганда биринчи айылдан көрүнүп, аллергия деп ага капельницаларды алып, эме болуп, бирок ошондо да жакшы болгон жокмун. Анан эмеге больницага жаттык. Сарык болуп, ошол сарыктан көрүнүп, сарыкта ал жакта 2 ай эме дарыланып жаттым. Анан ал жактан да эч кандай жылыш болгон жок. Анан кийин бул шаарга жөнөткөндө шаарга келип биз ошо жалгыга жатып, анан бул аллергия деп диагноз коюшкан. Ошондо кататор салып беришти. Анан ошол кататор менен жүрөм азыр. 7-8 ай болуп калды. Аны менен жүргөндө эме анда аябай тоскоол кылат. Ошо 10 күнүнөн бир күлү ачыла элек кичинекей бөжөк кыздын аянычтуу тагдырын көрүп туруп көз жашыбызды тыя албай көл шалбалуу ыйладык. 1 жылдан ашуун убакыттан бери бул илдет менен күрөшүп келе жаткан Аделинанын Бишкек шаарынын Жалкичи районундагы эне жана баланы коргоо ооруканасында Бебезов Бахадыр Хакимович деген мыкты хирург врач зор үмүт менен бекер операция жасап, бирок Кыргызстанда адамдын организмин медициналык операция жолу менен алмаштыруу мүмкүнчүлүгү болбогондуктан Аделинанын боорун чет мамлекетке барып алмаштыруу жолу менен гана сактап калуу мүмкүн экенин айтып, кайра жаап коюптур. Октябрдын 25-inde операция болуп, анан ошол мага кататорду сен операцияда алабыз дешкен. Анан мен көзүмдү ачканда эски кататорум бар экен. Ошондо мен өзүмдүн мындай операция жакшы болбогонун сезгем. Ошондо эле уже билип баштадым. Анан ошо апам келип айтты. Апам келип болбой жакшы болбой калганын айтып, Индияга барабыз деп ушуну айтты. Ошо Индияга боорду алмаштырыш үчүн $35,000 ошол аябай жакшы болгум келет. Мен ошол жакшы болуп чыгып, ошол оорудан арылгандан кийин мен дагы көптөгөн адамдарга жардам бергим келет. Бүгүнкү күндө сиздер көрүп турган кичинекей Аделина кызыбызды да Индияга алып барып, боорун медициналык операция жолу менен алмаштырып, өмүрүн сактап калуу үчүн караламан элдин колдоосу аба менен суудай зарыл болуп турат. Индияга барып, боорун медициналык операция жолу менен алмаштырыш үчүн $35,000 керек экен. Кыргыз элинде таамай айтылган сөз бар. Пайгамбардай жигиттер бар, эшеги жок, эшектей жигиттер бар, малынын эсеби жок деген. Бүгүнкү күндө ажал менен арбашып, ара жолдо жатып, калайык калкка жардам сурап кайрылган бир туугандарыбызга кол сунуп жардамдашкандар кайра эле ошол катардагы пайгамбардай карапайым жигиттерибиз менен боорукер эже карындаштарыбыз сиздерсиздер. Малынын эсеби жок байбатчалар эч кимге сокур тыйын жардам бербей, соодасын жүргүзүп келет. Ушундай
акыбалын көрүп тура албастан колубуздан келген мусулмандык парзыбыз, жигиттик милдетибиз. Анан могу ушул жерде турган аманат бизге көп туш тараптан жөнөтүшөт. Бул жөнөтүлгөн аманаттар маңдай тери менен ушунчалык кыйынчылыкта, чет жакта, чет элде ысыкка күйүп, суукка тоңуп жүрүп жөнөткөн мекендеш, сиздердин ушул жөнөткөн аманаттарга эч кимди кыянат кылдырбастан даректөө кылгандыктын жыйынтыктары өтө чоң. Эл кызматында болуңуздар, Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Ушул аманат ушу туш тараптан жөнөтүлгөн мекендештерден байке кызыңыз сакайып кетсин, жакшы болуп кетсин, Кудай буйрса, Аделина. Кадайсың? Настроениең жакшыбы? Кыргызыбыздын дагы бир татынакай сойкайган кызына бир аз болсо дагы ар бириңер 100 сом болсо да болобу. Баягы көптү көрсө көл болот дегендей, ичиңиздерде канча жүрөгүңүздөрдө канча болсо ошону кол сунуп, биз бүгүнкү күндө ошо Аделинага баардыгыбыз чын жүрөгүбүздөн жардам берсек баары жакшы болот. Мен ойлойм, алдыда Аделинанын тоюнда, жакшылыгында бирге бололу. Ошон үчүн калай кыргыз элим, улуу кыргыз элим, анан айымдар, ушу келиңиздер, өзүбүздүн ушу уул кыздарыбызды ушундай оор абалда кол сунуп, колдон келишинче ушу жакшы күндөргө бирге баралы. Мен ишенем. Келиңиздер, баардыгыбыз биргелешип Аделинага жардам берели. Биз күтөбүз чыдамсыздык менен. Райхан Абдувалиева менен Азамат Байматов сыяктуу боорукер адамдар дүнүйөсү ашып ташып жатканынан келип жардам берип колун сунуп жаткан жок. Булар Алланын мээримин адамдарга жеткирип жаткан асыл инсандар. Сынбасты уста өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Табыт атты сыздатып токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолору окуп коет бир күнү деп улуу апыз барып айткандай, келгиле байбатчалар. Бири-бирине кол сунуп, акыркы тыйынын берип, жардамдашкан караламан элди карап, таң калып, таңыркап отуруп, байкабай табыт атты минип калганча, сооп иштерди жасап, акыреттин камын көрөлү. Ошо кызым жанынан да чыга албайм. Кататыр менен жүрөт. Күндө ичине перевязка кылам. Ошо 1 жылдан бери ошо кызым менен көрбөгөн күндү көрүп, ушул жакта жашап келатабыз. Ошонун үйдө болгон малыбызды, машиналарыбыздын баарын сатып, ушунун 1 жылдык дарысына кетти. Ал жеткен да жок. Жакын туугандарыбыздын баары 1 жылдан бери жардам берип келатат. Ошо кызымдын бооруна пересадка кылмайча болбойт экен. Бул жактан Бебезов Бахадыр бияктан эч шанс жок. Ошо Индияга аракет кыла бергиле деди. Индияга өзүдө эч кандай каражат жок болгондуктан баардык кыргыз эли менен жардам сурап кайрылат элем. Ушул күндө эч бир эне атага каалабайт элем. Ушундай ушул мен көргөн күндө эч бир эне, эч бир ата көрбөсө экен деп Кудайдан тилейм. Ошол жайы менен ошо кызым экөөбүздүн көргөн күндөрүбүз аябай эле оор болду, кыйын болду. Баардык ошо кыргыз эли менен журтуман жардам сурап кайрылып кетет элем. Каза шумкар жемжесе канатын канга тийгизбейт, кайраты бар эр-жигит кайгысын элге билгизбейт дегендей, Аделинанын атасы Уланбек караламан элге кантип айтып, кантип кайрылам деп каргылданган үнү менен жалооруп бизди тиктейт. Келиңиздер, урматтуу боорукер инсандар. Бул карайлаган үй бүлөнүн акыркы үмүтү карапайым элде, сиздерде гана калды. Колубуздан келген жардамыбызды үмүттүү жол караган үр кызындай кичинекей Аделинадан аябайлы. Сиздердин берген жардамыңыздар менен ондогон оорукчан адамдар чет өлкөлөрдөн дарыланып, айыгып келип жатат. Карайлаган карапайым элдин муңун кайрылы караламан эл түшүнөт. Садака балиеден сактайт дейт. Сиздердин берген каражатыңыздар уул кыздарыңыздарды, эне ата бир туугандарыңыздарды күтүүсүз келчү ар кандай балиелерден сактайт. Кыргыз эли мындай ооруду мындай эч кимге каалагым келбейт. Ушул кызымды карап тура албайсың, 1 мүнөт да тура албайсың жанынан ооруп турганда. Кыргыз эли менен жардам сурайм.
Келиңиздер, кайдыгер карабаган кайрымдуу инсандар, Алмончокто болгон кичинекей Аделинанын өмүрүнө өмүр жалгап, колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Төмөнкү телефон номерлери аркылуу Аделинанын ата-энеси менен өзү менен байланышып, экранда көрсөтүлүп турган банк эсебине Алланын ыраазычылыгы үчүн акча каражатын которсоңуздар болот. Биз ошо эл сом, бияктан эл сом аштырганбыз. Ал өзүмдүн атыма ачылган. Россияда Сбербанкты ал эжемдин, Людмила Асранкулова эжемдин атынан ачылган. Ошо Эл билсин автордук аналитикалык көрсөтүүбүздүн өткөн жолку чыгарылыштарында Тынчтык Алымкуловдун аянычтуу тагдырын сиздердин назарыңыздарга сунуштаганбыз. Учурда сиздердей боорукер калың элдин колдоосу менен жетиштүү акча каражаты чогулуп, кечээ күнү 8 ноябрдын таңында Бишкек шаарынын Манас аба майданынан боорун алмаштыруу максатында Индиянын Борбор шаары Делиге учуп кетти. Кудайым буйруса, жол жүрүп Индияга сапар алып атабыз. Сиздерге разымын, абдан ыраазычылык билдирем. Ушу сиздердин жүрөгүңүздөрдөн, сиздердин ошо бисчилап аман эсен сакайып келсин деген сөзүңүздөр үчүн абдан ыраазычылык кыргыз элине ден соолук каалайм. Тынччылык болсун кыргыз элинде. Ыймандуу бололу кыргыз элим, биримдиктүү бололу. Ошону айтар элим. Кудайым буйруса аман эсен сакайып келсем, кыргыз элине абдан ыраазычылык билдирем буйруса. Кайрымдуу инсандарга, караламан элге болгон ыраазычылыгын Тынчтыктын апасы Дамира Жумалиева мындай деп билдирди. Айланайын кыргыз элим, сиздердин аркаңыздар менен мына балам экөөбүз аэропортко келип калдык. Таңкы саат 5-те балам Индияга жөнөйт. Кудайым буйруса, кыргыз калкымдын салымы менен тапкан ак эмгектериңиздер менен ушу баланы жөнөтүп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Элиме алыста иштеп жүргөн кыргыз боорлорум, бүртулгандарым, энелерим, байкелерим, сиңдилерим, эжелерим баардыгыңарга колдооңуздарга чоң миң мертебе сиздерге ыраазымын. Ушунчалык колдооңуздарга, ушунчалык эмне деп ыраазычылыгымды деле толук айта албай жатам. Сүйүнгөнүмөн бул. Кудайым буйруса, баламды колдогон адамдар да көп болду. Берден бизди элге, сиздерге тааныткан дагы да айтайын, сиздерге тааныткан бизди Нютв каналы болду. Нютв каналы менен биз элге таанылдык. Эл биздин үнүбүздү укту. Нютв каналына жетекчилерине миң мертебе чоң ыраазычылыкты айтам. Ушундай эненин, ушундай үмүтү үзүлгөн баланы жашоого жаңы төрөлгөн адамдарды алып келип атканына чоң ыраазычылыгымды билдирем Нютв каналына. Дагы Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов алтынын бул балага эч качан кыргызымды айырбасын бул баладан. Кыргыз элим ушу кымындай эле кичинекей бала канча деген адамдардын соолуна калып атат. Канча деген адамдарды жашоого колунан тартып, бери көздөй тартып жашоого чыгарып атат. Азамат, өзүнө жараша затың, атыңа жараша затың бар экен. Аман бол алтыным, кыргыз элимдин маңдайына, ырысына, биздей энелердин маңдайына, ырысына жаралыпсың. Айланайын кыргыз элим, мен сиздерге балам аман эсен келсе, мындан дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми Тынчтыктын келинчеги Орозбаева Элизанын кубанычы жүзүнөн көрүнүп төмөнкүлөргө токтолду. Мына бүгүн 8 ноябрда эртеменки таңкы саат 5:20 Индияга сапар алганда турат жолдошум.
эмне дейм, биринчиден баардык кыргыз элиме, жалпы кыргыз журтчулугуна ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мына аз эле убакыттын ичинде ушунча көп суммада акча чогулуп, Кудайым буйрса жолдошум мына учканда турат азыр. Жолдошума жакшы аман эсен барып, жакшы операциясы ийгиликтүү өтүп келсин деп биринчиден тилек айтып кетейин. Андан кийин ушу кыргыз элиме, жалпы андан тышкары ушу YouTube каналы сиздерге ыраазычылык билдирем. Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов байкебизге жана жалпы чогуу иштешкендерине ыраазычылык билдирип кетем. Ушу аз убакыттын ичинде болсо дагы күндө келип, күндө байланышып, кыргыз элине жеткиргенге аракет кылышып, мына 21 айга жетпеген эле убакытта ушунча сумманын жарымынан көбү чогулуп, мына бүгүн өчүп отурат. Жалпы жөнүнөн баарына ыраазымын, ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Ошо жолдошум жакшы аман эсен барып, жакшы ийгиликтүү аяктасын операциясы. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуздар. Жалпы ошо кыргыз эли аман болуңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Тынчтыкты Индияга коштоп бараткан Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Азамат Байматов мындай дейт. Мына биз бүгүн турган Манас аэропортунда турабыз. Биз бул жерде турганыбыздын себеби ушул тынчтык мекендешибиздин ден соолугунун бир кыйналып аткандыгы боюнча биз элге маалымат берип, коомчулукка кайрылып, ушул кайдыгер карабаган мекендеш, келиңиз биздин катарга. Биз Сооп табуу сапарындабыз. Ушул сапарда бирге сапарлаш болуңуз деген кайрылууга кайдыгер карабаган баардык мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Бул жолдо мына бүгүнкү күндө чакырыгыбызга биздин баягы жалгыз кишинин колунан жалгыз дарак бак болбойт деп коет. Анан биз жалгыз колдон келбей турган иш экен, бирок муну коомчулук менен чечүүдө сунуш кылганда бизди ишеним көрсөтүп, татыктуу көпүрө катары көрүп кол сунган баардык мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Бирок ушул бүтүндөй дүйнө кыргыздары колдоп, баардык жактан өзүнүн ушул маңдай тери менен тапкан, ушул мээнетинен тапкан акчасын салып, батасын, тилегин айткан баардык мекендешке ыраазычылык. Ушул Америкадан, Италиядан, Германиядан, Швециядан, Турциядан, Казакстан, дегеле Россиянын бүт шаарларынан чыгып, биздин Кыргызстандан да чыгып колдоо көрсөтүшүп, мына колдоонун жыйынтыгы аз убакыт аралыгында $25.200 чогулду. Мына ушул чогулушуна себепкер болгон баардык мекендешке ыраазычылык, анын ичинде биздин ушул үнүбүздү элге, коомго жеткизип, чоң эбегейсиз чоң бир колдоосун көрсөткөн YouTube телеканалынын жетекчилигине, жамаатына ушул ыраазычылыкты терең билдирем. Ошол эле катарда мына бүгүнкү күндө мына ушундай бир көйгөйлүү маселе дегеле болбосун. Эгер болгон болсо кыргыз мына ушундай намысы менен, биримдиги менен, ынтымагы менен маселени чечип коет экендигин мына ушинтип жасап келет. Дагы да жасай беришибиз керек. Ынтымагыбыз мындан да курч болуш керек. Кудай буйрса ошол тынчтыктын ден соолугу сакайып кетсин. Кудай буйрса ошол аман эсен барып келишти жараткан насип кылган болсун. Мына урматтуу көрөрмандар, албетте бул жетишкендиктер сиздердин колдооңуздар менен тез арада ишке ашып, кең пейил кыргыз элинин дегеле жалпы кайрымдуу инсандардын колдоосу менен тынчтык жана анын үй бүлөсү эртеңки келечек жашоосуна үмүттүү бел байлап отурат. Биз да ак батабызды берип, тынчтыкка ак жол тиледик. Сиздер да тынчтыктын аман эсен айыгып кетүүсүн Алладан тилеп дуба кылыңыздар. Ушу сиздердин батаңыздар менен, ушу сиздердин бирөө ыйлап батасын берип атат, бирөө аман эсен барып кел деп кайгырып батасын берип атат. Чалдар, кемпирлер, апалар, энелер, жаштар, студенттер, өңгөсү жаштар. Ушул Кудайым буйруса өзүмдүн бир туугандарым, Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов байкебиз өзү жетектеп баратат. Кудайым буйруса мен эч качан тыштаганым жок. Аман эсен алып барып, аман эсен сакайып келишиңе мен көмөктөшмүн деп жанымдан чыкпай бир тууганымдай болуп кетип баратат. Кудайым буйруса ушу кыргыз элинен көп дуба кылып туруңуздар. Сиздерден суранарым, аман эсен сакайып келсем, ушу кыргыз элиме мен дагы ушундай кайрымдуу болуп
элиме кайрылсам дейм, элдин батасын алсамын деймин. Бул жашоодо бүгүн барып эртең жок экенбиз. Мен жашмын, мага эми билинип атат. Кыргыз элиме ыраазымын. Аман эсен барып айыгып келесиң Кудайга. Сегизинчи ноябрда таңкы саат 5-те тынчтыкты зор үмүт менен Индияга узатып, ошол эле күнү түшкү саат 1-де Индиядан боорун ийгиликтүү алмаштырып келе жаткан Садыкжан уулу Миланды чексиз кубаныч менен тосуп алдык. Миландын апасы Маткайымова Толгонай кубанычы койнуна батпай, уулуна колдоо көрсөткөн жалпы журтка ыраазычылык билдирди. Ушунчалык эли журтума айланайын, кыргыз элиме баарыңыздарга чоң рахмат. Ушу мен балам кайра жашоого кайра жаралган үчүн сиздер себепкер болдуңуздар. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушу ар бир кыргыз элимдин алыс жакын баары салым кошкон ушу кыргыз элдериме баарына ыраазычылыгымды билдирем, таазим этемин, жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Эч качан эч бир үйдө эч бир инсан оорубасын, жана тапкан акчалары баарыңызды арткы жакшылыкка буйрсун. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Миландын алдыга койгон максаттарын угуп, биз да тилектеш болдук. Мындан туптура 1,5 ай алдым. Элге ушундай кайрылуулар менен жардам сурап кайрылган элем. Бүгүнкү күндө Индия жеринен операция болуп келип отурам. Операциям 10 саатка узарды. 10 саат болдук операцияда. Жан алып, жан берген. Кайра жашоого келген өтө кыйын экен. Бүгүнкү күндө ушунчалык кыйналып турсак дагы айла жок. Бардыгын жеңгенге аракет кылдым. Элим үчүн, жерим үчүн мындан ары жакшы жашоого умтулуп, өзүм окшогон кыйналгандарга жардам беремин деп кеткенмин. Буйрса иншалла эми жардам берем. Эң негизгиси баткенден бери бирге жүргөн өзүмдүн акем, бир тууган болбосок дагы бир туугандан дагы жакыныраак болгон өзүмдүн акем Төлөгөн Карабаев. Андан кийин Бишкекте силердин телеканалга, бул Динара эжеге, бардык жалпы мекендештерге, бардык мусулман бир туугандарга ыраазычылыкты өзүмдүн атымдан жана үй бүлөмдүн, ата-энемдердин, бардык досторунун атынан ыраазычылык билдирем. Бир тууган деген кандай асыл зат болоорун мына ушундан түшүнсөк болот. Бир тууган агасына боорун берген Садыкжан кызы Дианага биз да чексиз ыраазы болуп, эки дүйнө бактылуулугун тиледик. Ошо кирип жатканда ошо күндөр башкача болуп атты, корку сезимдер болду эми. Ооба, ошондой болду. Бирок жакшы, Кудайыма шүгүр. Ал эми Миландын Индияга барып, медициналык операция жол менен боорун алмаштырып, ден соолугун чыңдап келишин уюштуруп, жанында өбөк жолок болуп, күнү түнү бирге жүргөн Карабаев Төлөгөнгө Алла ыраазы болсун. Төлөгөн сыяктуу эл үчүн кызмат кылып, өмүргө өмүр жалгаган аруу инсандар арубак аман болуп, эл кызматында жүрө берсин. Төлөгөн мырзага жалпы элдин атынан ак дилден ыраазычылык билдиребиз. Элибизге чоң рахматымды айтамын. Мындан кийинки иштерим буйрса өтө чоң пландар менен келдим. Дагы да болсо жардам берем деген ой менен буйрса иншалла баары жакшы болот.
негизи эле Индияда жүргөндө көптөгөн окуяларга туш болупсуздар, уктук. Анан дагы ал жака барып мисалы көпчүлүк алданып калып атат экен. Көпчүлүк мисалы ошол эле боор ооруп барган дагы бир айымга жардам берип, Милан Байкенин клиникасына өткөрүпсүздөр. Негизи эле ал жака барганда кимдер колдоп атты же өзүңүздөр чуркап жүрдүңүздөрбү? Колдогон эч ким жок. Ошол эле баягы эле өзүбүз эле кыргыздар. Кимге кандай жардамга муктаждарга ошол жерде карап турбастан кол сунганды туура көрдүм. Ошон үчүн жанагы Мергүл деген кызды JP клиникасынан Фордс клиникасына өзүм алып келгем. Ал чындык. Аллотрансплантация бул термин медицинада башка адамдын боор, бөйрөк сыяктуу органын экинчи бир адамга хирургиялык операция жолу менен көчүрүү дегенди түшүндүрөт. Биз билгенден Борбордук Азия мамлекеттеринде, Казакстан менен Өзбекстанда аллотрансплантация мамлекеттик программага киргизилип, жолго коюлуп, үзүлүү иштеп келет. Кыргызстанда бул көйгөйлүү маселе Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан азырынча көтөрүлө элек. Биздин Кыргызстандын врачтары Европа, Азия мамлекеттерине барып, операцияларга катышып, тажрыйба алмашып келген учурлар көп кездешет экен. Негизинен аллотрансплантация жасоого Кыргызстандын врачтары даяр. Болгону уруксат гана жок. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев ушул көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып, мамлекеттик программага киргизип, аны ишке ашырган болсо, анда Абылгазиевдин ысмы тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калары талашсыз эле. Бул программаны ишке ашырууга өтө көп каражаттын деле зарылчылыгы жок экен. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого жумшалды деп шамалга сапырылган 386 миллион АКШ долларынын 6 миллионун аллотрансплантацияга жумшаса, түп байынан баштап 100% медициналык аппараттарын кошуп ишке ашырса боло турган программа экен. Болгону бул программанын иш жүзүндө аткарылышынын мыйзамдуулугун көзөмөлдөгөн укук коргоо органдары Саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иш алып барса, бир адамдын боорун алмаштырууга Кыргызстандын алкагында 15 000 АКШ доллары кеңири жетээрин атын атагысы келбеген адистер баса белгилеп кетишти. Демек үмүт бар. Өкмөт кол калса, караламан эл да карап турмак эмес. Ушуну менен көрсөтүүбүз сонуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.